Бул күнөскана какыраган кайрак жерде орун алган. Жалпы аянты 5 сотық. Дыйканчылыкты колго алган Назырбек Бакиров бул жерде кабакчанын 50 000 түп көчөтүн өндүргөн. Учурда бул көчөттөр эгүүгө даяр болуп турат. Кабакча жалпысынан 5 гектар жерге отургузулат. 5 гектарга эгилет. Буюрса ошо биринчи жылы баштап атабыз. Мындай күнөскананан да экинди даярдап атабыз. Жанына ошо азыр даярдап 3 теплица кылабыз. Буюрса помидор, бадыраң ошондой жашылчаларды даярдап чыгарганга, кышында даярдап чыгарганга негизги максат ошондой. Анан бул жерлер талаа болуп эгилбей жаткан бул көп жылдан бери. Көчөт отургузулгандан соң 30 күндүн ичинде жетилип, базарга сатууга даяр болот. Жашылчанын бул түрү бир терүү мезгилинде 50-60 килограммга чейин түшүмдүүлүгүн берет. Орточо эсеп менен бир күндө 1 тонна жыйнап алууга болоорун айтышууда. Кабакча 10 градустан өйдө жылуулукту талап кылат. Суроо тарап өтө көп. Себеби биз муну биринчи жолу баштап атканыбыз жок. Себеби буга көп жылдан бери сатып, муну билебиз канчалык өтүп атат, кандай суроо талап өтө чоң. Себеби элдер муну жеп үйрөнгөн, өтө жакшы бул. Ошон үчүн көбүрөөк эгип атабыз. Быйыл бул биздин иш жүзүндө көрөйүн деп баштап атабыз. Кудай буйруса, мындан да көп эгебиз деген пландарыбыз бар. Күнөскана кирешелүү тармак экенин айтышкан дыйкан, күнөскананын аянтын чоңойтуп, кыш мезгилинде помидор, бадыраң, кызылча эгүүнү пландап жатыптыр. Буга ушу как обычный топурактан, анан биогумустун немесинен, анан койдун көңүнөн аралаштырып, үчөөнү аралаштырып, смес кылып, анан стаканга салып, ушинтип даярдап атабыз. Бүгүнкү күндө мындай шартта ишке кирген күнөсканалар облустун ар бир аймагында бар. Азыркы тапта облустагы күнөсканалардын саны 400гө жакын. Алардын басымдуу бөлүгүндө помидор, бадыраң, лимон өстүрүлөт. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.